Айыл чарба министрлигине кайрылат эле. Мына соц тармактарда Алик Аркадий Гладилов деген эми көпчүлүк тааныган журналист жазып атат да, депутаттарга кайрылыпчы. Деме боюнча да Чу дарыясы боюнча ошол казактарга жерлери сөткөт атат, омыва крутое течение реки дейт, напротив этого казахского села Черная речка, 33 километра от Бишкек. Ушуну кандай өкмөт көзөмөлгө алып атасыңарбы, эмне болуп атат деп? Эми бизде Чу дарыясы Эми бул жалаң эле ал жер эмес, бул деген жаңы жер, Сокулуктун ылдый жагы дагы кирет да. Канча жылдан бери айтып келе жатабыз. Эмне болуп атат ошол маселе? Эми бизде Геминден баштап Панфиловкага чейин ушу өтө семеге шаарга чейин эмебиз бар. Жана Чу дарыянын жана западный бычкадан чыгат, андан ары биздин чек арада бул, приграничный бул. Анан өзүнүн нугун өзгөртүп да турат, ошо биз дагы бирок суу ошол течение менен жуулуп кетип атат да Казакстанга. Канча өтүп кетти ошол 30 жылда? Канча жерибиз өтүп кетти? Метр менен канча санадыңар беле? Эми биз бул өзүнүн эме да, руслада, русласы гуляйт же. Анан кийин өтүп кетти деген эме маселе жок аякта. Просто эл ошентип түшүнүп атат да. Жок, ар бир мамлекет өзүнүн жанагы эмесин укрепляет свой берег. Казактар да, биз дагы. Анан акта жанагы русло кичине бияка 1 метр жылганда булар бизге өтүп кетти. Биз бияка жылганда биз тигилер силерге өтүп кетти деген маселе. Ошол береги укрепительный работалар кандай болуп атат? Каражат жетишпей атабы, эмне болуп атат? Аяка МЧСтин маселеси бул негизи. МЧС дарыяларды ушул они укрепляют. Сиздерде маалымат жок, Бизде эметпейбиз. Хорошо, анда деген деме боюнча, полив боюнча биякта жазып атасыңар, Аламидин, анан Сокулук боюнча тазаласак, эми Заилина депчи тазаласак, ошондо деген как бы это вопросы водообеспечения депчи, поливной водой, да? Ошол каражат бөлүнсө канчалык деңгээлде маселе чечилет да? Бизде Сокулукта Кызыл Туу, элес Өйдөңкү, Тойтек айылдарында суу жетпейт. Канчалык чечилет? Сиз земстарядты айтып атасыз азыр, Афибен. Бул земстаряд мындай, бизде Чүйдү алганда эле наливной русловой водохранилище бар. Булардын азыркы күнү 30%дай наностор бар. Бул курулгандан бери эле тазаланган эмес. Биз тазалайлы десек, мына ноябрда сугат бүтөт, бирок 10 күндөн кийин эле сразу сууну салабыз кайра накопление кетет. Ошондо биз тазалабай, көп жылдар менен тазалабай жүргөнбүз. Азыр могу амфибияны алсак, суунун үстүндө жүрүп тазалайт да. Ошо наностор болгондон кийин жана проектный отметкага наполнение болбойт водохранилищелер. Мисалы 70 миллион болсо, фактически бир 50 миллион эле суу бар да. Анан сугат келгенде ошо суу жетпей калып атат, жанагы маловодный цикл келгенде. Ошону тазалап коелу деп атабыз да. Ошондо коллекторуна дренажный сеть канча километр бизде? Коллекторный дренажный сетьти бул тазалабайт, бул жанагы сууактагычтар эле тазалайт. Только вот эти каналдар эле, да? Только водохранилище. Водохранилище эле тазаланат. А каналдарды болсо, ал биз экскаватор менен тазалайбыз. Вручную механически тазаланып жатат. Анан КДСтерди бизде, биздин баланста да бар, анан кийин ички чарбалык КДСтер бар. Маалымат үчүн быйыл биз ички чарбалык КДСтерди баланска алып атабыз. Мамлекеттик баланска. Айыл өкмөттөр эмне жумуш жасайт? Алар тазалабай атпайбы? Булар тазалабаса, биз өзүбүздүн тазалаганда аякта подпор болуп турат баары бир. Булардыкын тазаламайынча сууну кетире албайбыз. Ошон үчүн бул нонсенс да. Ошон үчүн биз алып бир системаны тазалап туралы деп атабыз. Хорошо, түшүнүктүү. Рахмат.